5 күн ичинде ушундай жүгөрүдөгү ото чөптөрдүн баардыгын кантип жок кылабыз. Биз көрүп тургандай эле жүгөрүлөр ушундай 4 жалбырак болуп өсүп калган, бирок алар менен бирге дагы ушундай ото чөптөр жүгөрүдөн да бийик болуп өсүп жатканын көрүп атабыз. Булар менен биз убагында күрөшпөсөк, булар ушу жүгөрүнүн азык заттарынын баарын өзүнө сиңирип алып, жүгөрүлөрдүн бою кыска болуп, келечекте да түшүмдү аз берип, жакшы өспөй калышат. Ошондуктан бул жүгөрүгө ото чөпкө каршы дарыларды убагында чачып калуу керек. Бул ото чөптөргө каршы бизде кандай чечим бар? Градил Ультра жана Эстерол. Бул Эстерол болсо жазы жалбырактуу баардык ото чөптөрдү алат. Бул березка, чекемик сыяктуу баардык ото чөптөрдү өлтүрөт. Ал эми Градил Ультра болсо жазы жалбырактуу ото чөптөрдү жана ошондой эле кээ бир ичке жалбырактуу ото чөптөргө каршы иштейт. Булар кандай колдонобуз буларды? 100 грамм Градил Ультра жана ошондой эле Эстеролдон 500 миллиграмм кылып талабыбызга чачабыз. Ал эми сиздин талааңыздарда кандай ото чөптөр болуп атат, кандай көйгөй болуп атат, комментарийге сүрөттөрүн жиберсеңиздер болот. Ошол жактан биз сиздерге кеңеш беребиз.